Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Урматтуу сыйлык ээлери, алган сыйлыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктаймын. Кут болсун, ден соолук каалайм. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бакыт келсин. Кудай ушул келе жаткан 2024 жылды баарыбызга, мамлекетибизге жакшы жылдардан кылсын. Өлкөбүздө тынччылык болуп, бейпилчилик болсун. Дагы бир жолу кут болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, мамлекеттик сыйлыктарга арзыган ардактуу замандаштар. Оболу кирип келген жаңы жылыңыздар менен мен чын дилимден куттуктаймын. Жаңы жылга жалпы тегиз кыргыз элин аман эсен жеткирген, жаратканга шүгүр келтирип, эски жылда аткарылган иштерге ыраазы болуп, жаңы жылга коюлган жаңы максаттарыбыздын аткарылышын тилек кылалык. Узап бараткан жылда бир топ ийгиликтер жаралып, олуттуу окуяларга күбө болдук. Мына ошол жетишкендиктерге албетте ушул жерде отурган сыйлык ээлеринин бараандуу салымы бар деп эсептеймин. Эл ичи өнөргенчи деп айтылган накыл кептегидей, эл арасынан эмне деген гана таланттуу адамдар чыкпайт. Аларды байкабай коюуга же жараткан эмгегин баалабай коюуга мүмкүн эмес. Бүгүнкү иш-чарада олтурган жарандарыбыз дал ошондой көптүн ичинен суурулуп, эмгеги менен элге таанылып, тигил же бул тармактын ишин алга жылдырып, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон инсандар экенине эч шегим жок. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн мамлекеттик сыйлыктарга арзы болтурган бүгүнкү сыйлык ээлерин чын жүрөктөн куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз жашап жаткан дүйнө күн сайын өзгөрүп жатат. Мындай ыкчам өзгөрүүлөр бүткүл адамзатка жаңы талаптарды коюуда. Албетте, дүйнө коомчулугунун бир бөлүгү болгон Кыргызстандагы мындай олку-солку заманды башынан кечирип келет. Мына ушундай жагдайда биз ыкчам ыңгайлашып, жаңы шарттарды кабыл алып, ошону менен бирге алган багытыбыздан жазбай, өнүгүү жолунан тайбай, алдыга умтулуунун аракетин көрүп келебиз. Баары барып каражатка такалган учурда биз элдин төлөгөн салыгы менен баажы алымдарын суук колдорго тийгизбей, туура так жүргүзүлгөн фискалдык экономикалык саясатыбыздын натыйжасында ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Ыкчам иш аракетибиздин акыбети кайтып, мамлекетте өсүү темпи жогорулады. Өзгөчө кырдаал болобу, же тез жардам болобу, же коргонуу күчтөрүбү, же айыл чарбасыбы, айтор бир катар тармактардын эң башкы муктаждыгы болгон тиешелүү техникалар менен камсыз кылып жатабыз. Өткөн жылда өзүңүздөр билесиздер, орун алган куралдуу кагылыштардан кийин баткен жергебизди калыбына келтирүүгө берген убадабызды аткарып, социалдык объектилер менен турак жайларды бардык шарттары менен кошо толук куруп бердик. Андан сырткары бир катар шаарлардын инфратүзүмүнө өзгөчө көңүл бурулуп, парктар, жолдор, эс алуучу жайлар, таза суу жана башка курулуштар дагы аяктап жатат. Үстүбүздөгү жылы маданият жана спорт тармактарын четте калтырган жокпуз. Китепканалар, кинотеатрлар, стадиондор оңдолуп, эл аралык футбол академиясынын филиалдары ачыла баштады. Бул иш аракетибиздин баары Кыргызстандын социалдык экономикалык жактан өнүгүшүн шарттай турган тармактардын материалдык базасын жакшыртууга багытталууда. Эми ошол тармактардын өнүгүшүнө өмүрүн арнап, башы менен жер казып иштеп келе жаткан эмгекчил инсандарга канааттануу менен токтоло кетейин. Себеби атын атаса куту сүйүнөт дейт. Бул ирет
3-чү даражадагы Манас ордени менен мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев, коомдук ишмер Бакирдин Суамбековдор сыйланды. Бул эки ысым кыргыз коомчулугуна кеңири белгилүү жана өтөгөн эмгектери да элге маалым. Даңк ордени менен сыйланган Тентимиш Мураталиев агайыбыз жарым кылымга барабар өмүрүн педагогикалык ишмердүүлүккө арнап, дүйнөлүк классиктердин 20дан ашуун чыгармаларын аткарып, алар Кыргыз радио телекөрсөтүүсүнүн алтын казынасынан орун алган. Дал ушундай сыйлыкка татыган Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков да арабызда отурат. Анын жетекчилиги астында фонддун ишмердүүлүгү тарыхый максимумга жетти деп айтууга толук негиз бар. Ага өнөр жай, энергиянын кайра жаралуучу булактары жана башка тармактар боюнча каржыланып жаткан ири долбоорлор күбө. Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наам белгилүү киноактер Догдурбек Кыдыралиев менен биздин Улуттук филармониянын Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин артисти Айша Базарбаевага ыйгарылса, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ардактуу наамына Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын жогорку категориядагы опера солисти Сталбек Жунушалиев татыды. Бул наамга татыган башка жарандарыбыздын да иши элдин назарында. Сыйлык алгандардын арасында ардактуу эс алуудагы Бүкөн Султанбекова деген апабыз олтурат. Бул киши даңк медали менен сыйланууда. 90-га таяп калган бул апа өзү иштеген мектептен мыкты окуучуларды өлкө ичиндеги, өлкө сыртындагы олимпиадаларга даярдап чыгарган. Эң кызыгы Бүкөн апанын атасы 1937 жылдагы каргашалуу репрессиянын курмандыгы болгон Султанбек Моңолбаев экен. Журт аталары тууралуу олуттуу маалыматтарды берген Бүкөн апабызга ыраазычылык билдиребиз. Даңк медали менен сыйлангандардын катарындагы Жагалмай жоопкерчилиги чектелген коомунун автогрейдер машинисти 7 областта жол куруу боюнча көлөмдөгү иштерди аткарып, ийгиликтерге жетишкен Бактыяр Нурматовдун Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын геофизика башкармалыгынын отряд башчысы, өлкөнүн жер алдындагы сууларын изилдөөгө заманбап ыкмаларды киргизүүгө жигердүү катышкан Александр Харламовдун эмгегинде белгилеп өтүүгө арзыйт. Саламаттык сактоо жаатында өзүнүн кесибин мыкты билүү менен бирге мекеменин уюштуруучулук иштерин жөнгө салган мекендештерибиз дагы арбын. Мына ошондой кесипкөй уюштургуч, жөндөмү күчтүү жарандардын катарындагы Актала районунун жалпы дарыгерлик практика борборунун көз врачы Букен Турдубекова, Кызылкыя шаарынын жалпы дарыгердик практика борборунун кеңеш берүү бөлүмүнүн дарыгер-травматологу Абдукарим Эгемкулов Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы наамына ээ болушту. Өлкөнүн өнүгүүсү кайсы мезгил болбосун билимдүү жаштарга көз каранды. Мугалимдик кесипти аркалап, билим берүүдө алдыңкы жаңы методдорду жана инновациялык педагогикалык ыкмаларды иштеп чыккан Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин биология мугалими Фарида Доронова менен Нарын шаарындагы Чкалов атындагы мектептин башталгыч класстар боюнча директорунун орун басары Гүлнара Кайдылдаева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамы менен сыйланган жарандарыбыздан. Урматтуу сыйлык ээлери, бүгүнкү салтанаттуу жыйыныбызда араңыздарда маданият, илим, мамлекеттик кызмат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, айыл чарбасы, өнөр жай, транспорт, коргоо коопсуздук жана башка тармактарыбызга эмгек сиңирип, сыйлык алып жаткан атуулдарыбыз дагы бар. Алардын баарынын аттарын атап, тизмелөөгө убактыбыз туура келчүдөй эмес, ошондуктан аттар аталбай калган сыйлык ээлери ысымдарыңыздар аталбай калса туура кабыл аласыздар деп ишенемин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө биз өнүккөн өлкөлөр кылымдар бою баскан жолду кыска мезгил аралыгында басып өтүүгө тийишпиз. Ошондуктан азыр коомдук саясий мааниге ээ маселелерди чечүүгө жапатырмак киришип, ар бирибиз өз тармактарыбыздын ишин жылдырууга салым кошуубуз зарыл. Мезгил улам жаңы милдеттерди тагып, жаңы талаптарды коюп жаткан учурда өлкөнү ырааттуу өнүгүү жолуна салууга
сыйлык алган жарандарыбыздын салымы зор десек жаңылышпайбыз. Алдыбызда мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, мамлекеттүүлүктү бекемдөө, агартуу системасын өркүндөтүү, маданият менен адабиятты өрчүтүү, эл биримдигин чыңдоо, калк саламаттыгын чыңдоо, аталардан калган нарк насилди жайылтуу сындуу олуттуу милдеттер турат. Бул милдеттердин өтөөсүнө чыгууда сиздер мындан ары дагы өз салымыңыздарды кошосуздар деп бекем ишенемин. Анда эмесе, урматтуу мамлекеттик сыйлык ээлери, сыйлык тапшыруу аземине өтсөк. Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн төмөнкүлөр сыйлансын. 3-чү даражадагы Манас ордени менен Базарбаев Кудайберген Базарбаевич Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору. Субанбеков Бакирдин Жамалович коомдук ишмер. Данакер ордени менен Масабиров Талайбек Айтмаматович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Достук ордени менен сыйлансын Набель Хамат Иса Мухаммед Ало Ассалам кайрымдуулук уюмунун директорлор кеңешинин башчысы жана фонддун Кыргыз Республикасындагы негиздөөчүсү. Даңк ордени менен сыйлансын Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусундагы ыйгарым окутуу өкүлү. Боромбаев Асан Ош облусунун Каракылжа районунун Кулан ата коргунун мамлекеттик директору. Камбарова Зинагүл Орозгазиевна Ысык Көл облусунун Каракыл шаарынын Карасаев атындагы мемориалдык музей комплексинин директору. Мураталиев Тентимиш Күреңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын окутуучусу. Хакеев Марат Саламатович Бакай банк ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын 1-чи орун басары. Назаралиева Салтанат Болсунбековна эне жана баланы коргоо улуттук борборунун башкы врачынын орун басары. Новиков Артем Эдуардович Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун башкармасынын төрагасы. Ормонов Улукбек Зулпукарович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Кыргыз Республикасынын эл артиси ардактуу наамы ыйгарылсын. Асанбеков Нурлан Аскарович Жаңгазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик куурчак театрынын көркөм жетекчиси. Базарбаева Айша Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын, Орозов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестринин артисти. Кадралиев Догдурбек Искакович, киноактер.
Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Ардак наамы каралсын. Иманалиев Кайрат Олжобаевич, драматург, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун жана Кыргызстан театр ишмерлер союзунун мүчөсү. Даңк медали менен сыйлансын. Абдыкапаров Асанбек, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын ардагери. Арабаев Автандил Анисович, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун илимий кызматкери. Дооров Абдиллат Алиевич, Баткен облусунун Лейлек районунун Атажурт райондук гезитинин редактору. Зайнидинов Кубаныч Кошпакович, Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчылыгынын инспектору. Ибраимова Айгүл Асановна, врач-офтальмолог, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы тез жардам берүү клиникалык ооруканасынын бөлүм башчысы. Кенжебаев Нурлан Садыбакасович, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын ардагери. Коомбаев Абдиш Абазович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин катчылыгынын башчысы. Мамбет Акунова Гүлбара Токтосуновна, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын ырби жана ансамблинин солисти. Мейманалиев Нурбек Абдылкатович, жага алмай жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы механиги. Нурматов Бактияр Арпачиевич, жага алмай жоопкерчилиги чектелген коомунун автогрейдер машинисти. Осмоналиева Жаркынай Касымбаевна, Чүй облусунун Токмок шаарындагы номер 5 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты. Турукбаев Пазылбек Бурбаевич, эл сенатындагы Кыргыз Россия Славян университетинин өзгөчө кырдаалдарда коргоо жана экология кафедрасынын доценти. Харламов Александр Владимирович, Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын геофизика башкармалыгынын Каратош отрядынын начальниги. Мырзамамытов Зиябек Асанович, Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кербин шаарынын мэринин коомдук башталыштагы жардамчысы. Султан Кылычбек Камчы, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өзгөчө тапшырмалар боюнча элчи. Султанбекова Бүкөн, Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын ардагери.
Үсөнов Акиш, Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын ардагери. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими ардакына каралсын. Алишов Абдулла, Ош облусунун Кара Суу районунун Таширов атындагы номер 72 орто мектебинин мугалими. Алымбекова Токтобүбү, Чүй облусунун Аламедин районунун Пригород жалпы билим берүү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Кайдылдаева Гүлнара, Нарын облусунун Нарын шаарынын Чыкалов атындагы номер 2 мектеп гимназиясынын башталгыч класстардын мугалими, директордун орун басары. Доронова Фарида, профессор, Молдокулов атындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин биология мугалими. Дүйшеналиева Райкан Абдиловна, Чүй облусунун Чүй районунун Маданият айылындагы Маленов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бегалиева Шайыр, Каныметов атындагы номер 1 жалпы билим берүү гимназия интернатынын ардагери. Салиев Абдилда, Ош облусунун Ноокат районунун Токтогул атындагы санаториялык мектеп интернатынын дарыгери. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ардак наамы ыйгарылсын. Абдыкадырова Тамара Мамытовна, Шамурзаев атындагы Ош облустук Куурчак театрынын жогорку даражадагы артисти. Азизова Кымбатүбү Шабаевна, Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунун Боз Салкын элдик ыр жана би ансамблдин солисти. Жунушалиев Сталбек Жеңишбекович, Малдыбаев атындагы Ленин ордендүү Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын хор артисти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы Ардак наамы. Абышева Канымкан, Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Каратала айылынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси. Бакиров Исламидин Жанабаевич, Ош облусунун Чоңалай районунун Молдоболотов атындагы жалпы дарыгердик практика борборунун директору. Бошкоев Жусуп Бейшекадырович, Эльцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин госпитальдык хирургия кафедрасынын профессору. Давлетова Саадат Бакировна, Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаардык ооруканасынын балдар бөлүмүнүн башчысы. Ибраев Шергазы Иманалиевич, Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынын хирург врачы.
Мамакеев Канат Мамбетович, улуттук хирургия борборунун директору. Молдоканова Аида Тентимишевна, Бишкек шаарынын Ленин районунун номер 1 үй-бүлөлүк медицина борборунун үй-бүлөлүк врачы. Нурбаев Алтынбек Жолдошевич, Ахмунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ортопедиялык стоматология кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу. Самаков Алмаз Асанбекович, академик Мамакеев атындагы оперативдик хирургия курсу менен госпиталдык хирургия кафедрасынын доценти. Саткеева Айтбүбү Жантайбековна, Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун пластикалык хирургия циклы менен кечиктирилгис хирургияда жана гинекологияда да шашылыш жардам көрсөтүү бөлүмүнүн башчысы, доценттик курсунун доцентинин милдетин аткаруучу. Сулайманова Сатимкул Батырбекович, эл аралык жогорку медициналык мектебинин пропедотерапия жана үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын ассистенти. Темиралиева Нурила Ильязовна, Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын бөлүмүнүн башчысы. Турдубекова Бүкөн, Нарын облусунун Актала районунун жалпы дарыгердик практика борборунун окулист врачы. Үсөнбаев Нурболот Толошевич, карантиндик жана өзгөчө кооптуу инфекциялар борборунун директорунун орун басары. Эргешова Айнура Мачитовна, Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун доценттин милдетин аткаруучу. Эгемкулов Абдукарим, Баткен облусунун Кызылкаш шаарынын жалпы дарыгердик практика борборунун травматолог врачы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Ардак Наама. Курбанбеков Осмонкул Капарович, архитектуралык курулушту контролдоо департаментинин Ош шаары боюнча мамлекеттик архитектуралык курулушту контролдоо башкармалыгынын улук инспектору. Ормонов Кубанычбек Калыевич, Кыргыз жол транс долбоорлорду изилдөө институту мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары. Токтомамбетов Изатбек Дербишевич, Кыргыз Трек International Consulting компаниясынын жоопкерчилиги чектелген коомунун жол инженери. Эргешев Байсалбек Базарбекович, Оптима курулуш компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директорунун кеңешчиси. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Ардак Наама. Бокошев Султан Жамгырбекович, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин бөлүм башчысы. Кудаяров Жылдызбек Үсенович, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин сот приставтар кызматынын ишин уюштуруу жана контролдоо башкармалыгынын начальниги. Рыбалкина Антонина, Кыргыз Республикасынын сот системасынын ардагери. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Ардак Наамы каралсын. Ахматов Токтобек Ахматович, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын ардагери.
Батырбекова Сейнагүл Абдымамуновна Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын макроэкономикалык болжолдоо бөлүмүнүн башчысы. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ардак Наама Коробаева Бүбү Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайынын окутуучусу. Мадаминова Мукарамахан Токтосуновна Ош шаарынын Чайковский атындагы искусство мектебинин директору. Токтоев Сталбек Кудисович сүрөтчү, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучусу. Сатыкулов Орункул Кыргыз Республикасынын Эркинто мамлекеттик расмий гезитинин коммерциялык маселелер боюнча директору. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Ардак Наама Карабукаев Кадыркул Шаршеевич Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жетектөөчү илимий кызматкери. Каратаев Олжабай Куатбекович Бала сагынатындагы Кыргыз Улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу институтунун профессору. Козубаев Өскөнбай Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академик Алтымышбаев атындагы философия институтунун бөлүм башчысы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер Ардак Наамы Алымкулова Эльмира Насипкуловна Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин аппарат башчысы. Султаналиев Турусбек Оморович Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңешчиси. Усенова Эльмира Валентиновна Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусунун орун басары. Эсенаманова Салтанат Кадыровна Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ардагери. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосуна эмгек сиңирген кызматкер Ардак Наама Асанов Сурапбек Исакович Талас облусунун Бакай Ата районунун жалпы дарыгерлик практика борборунун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун тез жардамынын фельдшери. Куттубаев Өмүрбек Ташыбекович профессор Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын медициналык биология, генетика жана паразитология кафедрасынын башчысы. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна эмгек сиңирген кызматкер Ардак Наама Акназаров Мамат Ибраим Ош облусунун Өзгөн районунун Жылалды айылдык кеңешинин төрагасы. Майтикова Чынар Намарбековна Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин баш кадиси. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Ардак Наамы Азылов Нурланбек эл аралык Мета Илим университетинин мамлекеттик тил жана тарбиялык иштер боюнча проректору.
Омуров Намир Бексултанович Турсунов атындагы Бишкек агроэкономикалык колледжинин тарых боюнча окутуучусу. Садыбакасова Гулай Курманбековна Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин медицина факультетинин микробиология кафедрасынын башчысы. Сыдыкбекова Гүлбара Бектургановна Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин инвестиция боюнча проректору. Таирова Айнагүл Эркебаевна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын котормо, редакциялоо жана лингвистикалык кызмат бөлүмүнүн башчысы. Чолбаева Сагымбы Жумабековна Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин эл аралык финансы жана экономикалык коопсуздук кафедрасынын башчысы. Шаршеев Асанкан Шаршеевич Көлбаев атындагы Бишкек автомобиль жол колледжинин окутуучусу. Кыргыз Республикасынын байланышына эмгек сиңирген кызматкер Ардакнама Карамурзаев Абдыгапар Алиевич Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Чүй облустук филиалынын башкы директорунун кеңешчиси. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер Ардакнама Бабакулов Манасбек Кыргыз Республикасынын ветеринардык нотардык органынын директорунун кеңешчиси. Кожогулов Нурланбек Жамалдинович айыл чарбаны механизациялоо, инновациялык технологиялар жана кооперациялар департаментинин директору. Максутов Асылбек Капканташ айыл чарба кооперативинин жетекчиси. Самыкбаев Аманбай Калканович Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультетинин деканы. Шамиев Салтанат Мусаевич Ысыкөл айылдык кеңеш кызматы коомдук фондунун менеджери. Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген кызматкер Ардакнама Абдураимов Жарасул Усманалиевич Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун президенти. Ибраев Талайбек Өмүкеевич Кыргыз Республикасынын энергетика министри. Тынаев Айдарбек Асанович Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун Ысыкөл электр тармактары ишканасынын директору. Кыргыз Республикасынын геология кызматына эмгек сиңирген кызматкер Ардакнама Усубалиев Туратбек Эдуардович Кыргыз логистик сервис жоопкерчилиги чектелген коомунун жер үстүндөгү тоо-кен казып алуу жана жүктүү транспорттук иштер департаментинин директору. Кыргыз Республикасынын калкты тейлөө чөйрөсүнө эмгек сиңирген кызматкер Ардакнама Алтымышев Кемелбек Амантаевич Бишкек шаарынын мэриясынын Бишкек суу канал өндүрүштүк эксплуатациялоо башкармалыгынын сууну бөлүштүрүү кызматынын начальниги. Жумаева Бактыгүл Медербековна Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялык агенттигинин Нарын облусунун Нарын районунун координатору. Кыргыз Республикасынын транспортуна эмгек сиңирген кызматкер Ардакнама Гапаров Калтөрө Кайымович Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин Баткен аймактык башкармалыгынын начальниги.
Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуусунун мамлекеттик тутумунун эмгек сирген кызматкери Ардак наамы Кушпаков Дамирбек Шамшидинович Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча департаментинин директору. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйлансын. Абдиева Сайра Жолдошбековна Нарын облусунун Кочкор районунун Кызылдөбө айылындагы орто мектебинин математика мугалими. Абдыжапар уулу Мундузбек Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Котормо борборунун директору. Ажекбаров Каныбек Евразия экономикалык комиссиясынын макроэкономикалык саясат департаментинин директорунун орун басары. Айтиев Абдималик Акбаралиевич Бинур строй жоопкерчилиги чектелген коомунун аткаруучу директору. Акаев Каныбек Муталаевич Бакаята компаниялар тобунун башкы директору. Акешев Азамат Чейенбекович Бишкек шаардык номер 1 клиникалык ооруканасынын номер 2 хирургия бөлүмүнүн башчысы. Акылбеков Субанкол Баткен облусунун Баткен районунун Кожобаев атындагы Самаркандек гимназия жатак мектебинин физика мугалими. Аламанова Салкын Бектимировна Чүй облусунун Сокулу районунун Орок жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Акматов Рыспай Аматович Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Арзыбаева Аселия Субаналиевна Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин канцеляриясынын иш кагаздарын жүргүзүү секторунун эксперти. Арзыматова Саадатхан Ош облусунун Алай районунун жалпы дарыгердик практика борборунун үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй-бүлөлүк врачы. Асаналы уулу Нурбек Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын спичрайтери. Атакулов Исеналы Шишиналиевич Дастан Трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун энергия механикалык бөлүмүнүн өрт жөндөөлчүсү. Бабаев Алтынхан Кушбекович Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын эксперти. Бакирова Светлана Омурбековна Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн баш кадиси. Бекташев Мелис Бекташевич МГ строй жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору. Даутов Ялкун Умержанович Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин административдик укук жана экономикалык иштер боюнча проректору. Какешев Исанжан Дайрабаевич Эдельвейс конструкциянын жоопкерчилиги чектелген коомунун директору. Караева Нуркыз Дүйшөнбековна Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясынын Замана программалар студиясынын баяндамачысы.
Карыбаева Асель Сакешевна бала сагынатындагы Кыргыз Улуттук университетинин кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун доценти. Кенжебаев Аманкан Батырбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Косенко Виктор Борисович авиатрафик компания жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директорунун орунбасары, техникалык директору. Кочеткова Елена Борисовна Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын гидрогеология башкармалыгынын жер астындагы суулардын абалына мониторинг жүргүзүү отрядынын гидрогеологу. Ли Андрей Геннадьевич Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин баш куралдануу башкармалыгынын башчысы. Мамытова Нуржамал Жаныбековна Бишкек шаарынын Свердлов районунун балдар чыгармачылык борборунун окутуучусу. Матыев Кумарбек Мастыркулович Тыныбеков атындагы Жалал Абад облустук филармониясынын фольклордук этнографиялык ансамблинин артисти. Мойдинов Исламбек Жанышевич Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директорунун биринчи орунбасары. Мураталиев Марат Молдонович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Насыпбек уулу Нурланбек эстрада ырчысы, композитор жана мелодист. Ногаев Уланбек Мелысович РСК Банк ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы. Нуралиева Орозбүбү Ильязовна Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинин Актала финансы башкармалыгынын жетектөөчү адис бухгалтери. Райымжан кызы Жумагүл Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын эстрада тобунун артисти. Рыспеков Бакыт Токталиевич кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамилени жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борборунун директору. Садыкбек кызы Жайнагүл Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору. Сартбаева Динара Каратаевна Куренкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын фортепиано боюнча окутуучусу. Султанов Мирлан Кошчубаевич Айыл банк ачык акционердик коомунун казына башкармалыгынын начальниги. Тентимишева Динара Насрединовна мамлекеттик бажы кызматынын бажы төлөмдөр жана трафикти жөнгө салуу башкармалыгынын начальниги. Тепеев Кычан Курманбекович Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын 8-чи адистештирилген өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн команда башчысы.
Текибаев Казбек Табалдиевич Ысыкөл облусунун Ысыкөл районунун жалпы дарыгердик практика борборунун амбулатордук иштери боюнча директордун орун басары. Турузбеков Бакытбек Тумарович Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын көркөм коюу бөлүмүнүн башчысы. Узакбаев Болотбек Узакбаевич Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын уюштуруу иштери жана аймактар менен өз ара аракеттөнүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору. Уракунова Бегайым Ысыкөл облусунун Ак Суу районунун жалпы дарыгердик практика борборунун Шахта Жыргалам фельдшердик акушердик пунктунун башчысы. Черникова Вера Михайловна Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын Ала Тоо 24 телеканалынын шеф-редактору. Чернышева Нина Викторовна Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрынын артисти. Чөкөнбаева Майрамбү Орозмамбетовна Жалал Абад облусунун Тоостуро районунун Каргылык айыл өкмөтүнүн социалдык жана маданий маселелер боюнча жетектөөчү адиси. Чыныбаева Айжан Адамкалыевна ЭК Деми коомдук фондунун уюштуруучусу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Урматтуу сыйлык ээлери, алган сыйлыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктаймын, кут болсун, ден соолук каалайм, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бакыт келсин. Кудай ушул келе жаткан 2024 жылды баарыбызга, мамлекетибизге жакшы жылдардан кылсын. Өлкөбүздө тынччылык болуп, бейпилчилик болсун. Дагы бир жолу кут болсун. Рахмат.